тарых билет, тарых айтат өткөндү. Жер быркырап, элдин каны төккөндү, ошол согуш, ошол 4 жыл кайгылуу, кырчын жанды кыяматтан өткөрдү. Мына ушулар шейит кеткен билебиз, өлсө дагы үмүт күтүп жүрөбүз, аттарынын ар бир тамгаларына таазим кылып башыбызды ийебиз. Атасы кеткен бирөөнүн айлына кайра келбеди, бешикте калган баласын бир жолу чиркин көрбөдү. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок, жайкалган аппак сакалдуу атасы көргөн жок. Белгисиз баатыр салган эл үчүн, мекен үчүн жанын арнап, жеңиштин ыйык туусун бекем кармап, кол салган калың жоону капшырасын, белгисиз сен баатыр салган. Шолга көңүл токой бойсалат, уккандар кулак тигип тосулат, ыргалып жалгыбарда шыгырашат, бул жерде Летит по небу клин усталый. Урматтуу согуштун ардагерлери, сиздердин улуу эрдигиңиздердин аркасы менен биз ачык асман алдында бейпил заманда жашап жатканыбызга 75 жыл болду. Дүйнөлүк тарыхтагы эң катаал согушта адамзатты фашизмдей кара тумоодон сактап, бизге жашоодогу эң баалуу белекти, бейпилдикте жашап, балдарды өстүрүү бактысын тартууладыңыздар. Эркин жашоого, жакшы турмушка жол ачтыңыздар. Улуу эрдигиңиздер жана кайратман эмгегиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу ардагерлер, сиздерди академик Бектемир Мурзу Ибраимов атындагы эл аралык өзгөн технологиялык жана билим берүү институтунун экономика кафедрасынын окутуучу профессордук курамы 9 май жеңиш күнү менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, узак өмүр жана бакубат турмуш каалайбыз. Кыргызстаныбыз тынчтыкта жана биримдикте гүлдөп өнүгө берсин. Не в землю нашу полегли когда-то.